Ауzu billahi минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу бир туугандар, көрөрмандар. Силер менен Балыкчы шаарынын Заки эне мечитинин имамы Зарылбеков Тилек болмокчу. Кудай буйрса, бүгүнкү биздин окуй турган темабыз жума хутбасында бул ысырап тууралуу болмокчу. Дегене ысырап деген эмне? Ысырап деген бул биздин шариятыбызда түшүнүгү, көз карашы кандай, ошол боюнча кыска убакыттын ичинде тааныштырганга аракет кылмакчыбыз. Ысырап деген эмне десе, ысыраптын аныктамасын жакшы билип алуу кажет болот. Анткени биздин аалымдарыбыз айтат, бир нерсени билүүдө, бир нерсени таанып билүүдө анын аныктамасын жакшырап билүү зарыл дейт. Исраф демекчи биздин аалымдарыбыздын бири Ибн Хаджар ал-Аскалани айтат: "Ал-исрафу хува мужавазатул хадди фи кулли фи'лин ау каулин ва хува фил инфaqi ашхар" дейт. Исраф деген бул кыймыл аракетте, сенин кыймыл аракетиңде, ишиңде, же болбосо сенин сөзүңдө, атыгүл жазууңда, ой пикириңде чектен чыгып кетүү дейт. Bir çek bolot, ошол чектен чыгып кетүүңдү ысырап деп коет экен. Демек ал кыймыл аракетте болот экен, сөздө, ойдо, пикирде, ушунун жазууда, окууда, ушунун баардыгында чектен чыгып кетүүнү ысырап деп коет экен. Жана ошондой эле шариятыбызда тавзир деген нерсе бар. Муну кыргызча отура турган болсок, коромжу кылуу деп коет бизде, кыргыз элибизде. Ал эмне десе, тавзир деген бул инфакул мали фи гойри хаккихи дейт. Ошол дүйнө, мал мүлүктү өзүнүн укугунан башка жерге иштетип койсоң, каяка иштетиш керек эле мал мүлүктү? Ошондон тышкары башка тарапка керек эмес учурда, керек эмес жерге иштете турган болсоң, ошону тавзир деп коет. Бул ысырафтын экинчи түрү. Муну кыргыз тилинде коромжу кылуу деп коет. Макул. Ысырап дегенде биз оюбузга көп учурда акча гана келиши мүмкүн, тамак аш келиши мүмкүн. Бул жакшы. Ысыраптын бир түрлөрүнүн бири. Бирок ысырапты ошол акчага да алып келсек болот, тамак ашка алып келсек болот, убакытка алып келсек болот, ошондой эле адамдын ички эмоциясын алып келсек болот. Жана ошондой эле ар бир учурда, жада калса биздин динибиздин ичиндеги ибадат маселесине да карай турсак болот. Эми ар бирөөнү бирден түшүндүргөнгө аракет кылалы. Ысырап мисалы үчүн тамакка келтире турган болсок, буга мисалы үчүн адам баласы орозо кармайт. Орозо кармаганда адам ачка болот. Ачка болгондо ифтар деп коет. Ооз ачуу убактысы келгенде өзү тое тургандан дагы тышкаркы баягы ачка болуп тамак салып алат да. Көп учурда ушундай болушу мүмкүн. Бирок бир аз жегенден кийин тоюп калат дагы, ар жакта тарелкасында, табагында тамактан ашып калышы мүмкүн. Мына ушул дагы исрап болуп калат да. Мына ушул эле мисал үчүн биздин жашообузда болуп калышы мүмкүн. Сага керектүү нерсе бар, керектүү нерсени алышың керек эле, бирок сен баягы ачка адам сыяктуу эле өзүңдүн күчүңдөн да ашыкча, сенин өзүңдүн ырыскыңа тең болбой турган андан да ашыкча алып коюң, мына ошонун баары ысрап болуп эсептелинет, бир туугандар. Кээ бир учурда Кудай Таала өзү ысырапкерлерди жазалап коет да. Мисалы үчүн шекер глюконаты деп коет, сахар. Муну биздин жашообузга керектүү, биздин ден соолукка керектүү. Бирок адам баласы ошол балансты сактабастан бир гана ошого басым кылып, ошону ден соолугуна көбүрөөк колдонуп, чектен чыгып ысырап кыла турган болсо, ал бара барып отуруп эмне оорукчан болуп калышы мүмкүн, сахарный диабет болуп калышы мүмкүн. Ошол ооруп калгандагысы бул Кудай Таала аны ошол чектен чыгып ысырап кылган себептен Кудай Таала аны эмне кылып койду? Тарбиялап койду да. Бул Кудай дагы тарбиялай турган, бул жашоодо эле көрүп отурган ысыраптын натыйжасы бар. Ошол эле учурда биздин өзүбүздүн жашообузда дагы Алла Таала эмне кылып койгон, эскертип койгон да учурлар көп болот. Ысырапты мисал үчүн акчага дагы мисал келтирсек болот. Мисал үчүн Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Валлазина иза анфaqu лам юсрифу ва лам яктуру ва кана байна залика каваман" дейт. Алла Таала мусулмандарды, ысырапкерчиликтен алыс болгон мусулмандарды мактап мынтип айтат: "Ал ыймандуу адамдар, таква мусулмандар, алар сарпташканда эч качан ысырап кылып, чектен чыгып сарпташпайт" дейт да. Балким алардын сарптоосу орточо болот дейт. Чектен чыкпайт дейт. Мисалы үчүн базарга барганда сага эгерде мисалы үчүн бир штук бир нерсе келе турган болсо, сен анын экини алып аласың, үчтү алып аласың да. Сага өзү бирөө эле керек болчу. Бирок сен экини алып алууң, үчтү алып алууң, бул дагы эмне? Ысыраптын катарына кирет экен. Ошон үчүн Алла Таала эмне деп айтат? Ыймандуу адамдар, Кудайдан корккон инсандар сарптоодо, акча жумшоодо чектен чыгышпайт дейт.
жана эмне кылышпайт, алар сараң болушпайт дейт. Сараң болбостон, чектен чыкпастан, сараң дагы болуп калбастан орточулукту карманышат дейт. Мына мусулмандардын сыпаты ушундай болуш керек экен, бир туугандар. Ошондой эле Алла Таала Кур'ан-ы Каримде "Вала тусрифу иннаху ла юхиббул мусрифин" дейт. Эй мусулмандар, ысырап кылбагыла. Алла Таала ысырап кылгандарды жакшы көрбөйт дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы Ибн Аббас айтат: Алла Таала адам баласына адал кылып койгон нерселер болот. Ошолорду кыла бер дейт. Жей турган жерден, иче турган жерден адал боло турган нерселерди кабыл ала бер. Ошолорду колдоно бер дейт. Бирок качан сага эки сыпат келгенде ошол нерсени токтот дейт. Ал кайсыл сыпат десе, биринчиси ысырапкерчилик, экинчиси текеберчилик дейт. Адал болгон нерсени ушул эки нерсе гана арамга чыгарып коет дейт. Мисалы үчүн кээ бир ойлошу мүмкүн да, кымбат кийинүү бул дагы бир текеберчиликке алып келет деп. Биздин алымдар айтат, жок, балким эң эле арзан кийинип алып туруп деле, 100 сомдук шым кийип алып туруп деле, сен текебер болуп жүрө турган болсоң, ошол кийим менен, ошол кийим текеберчиликтин кийими болуп калат дейт да. Бул жакта кымбат, арзан да эмес дейт. Ошону сен кандай кабыл алып атасың? Ошону сен кандай кийип, кандай сырткы жашоого көргөзүп атасың? Ошол дагы чоң ролду ойноп калышы ыктымал дейт. Мисалы үчүн, Алла Таала Кур'ан-ы Каримде башка бир аятта мусулмандардын абалы тууралуу мынтип айтып берет да. Ва иза массал инсану дурру даана ли джамбихи ау қаидан ау қаиман дейт. Качан инсан баласына бир кыйынчылык келсе дейт. Кыйынчылык келип калса, проблема келип калса, ал мага дуа кылат дейт. Алла Таала айтат. Мага дуа кылат, менден жардам сурайт дейт. Жатып алып дагы жардам сурайт дейт. Қаидан отуруп алып дагы жардам сурайт дейт. Қаиман туруп алып дагы жардам сурайт дейт. Мунун мааниси кандай гана учур болбосун, менден жардам сурап калат дейт да. Фаламма кашафна анху дурраху, бирок качан анын проблемасын, кыйынчылыгын мен чечип бергенимде дейт, марра дейт, менден көз жумуп өтүп кетет дейт да, мени унутуп калат бателе дейт. Каанлам ядуна иля дурри массаху дейт. Мага дуа кылбагандай эле, менден жардам сурабагандай эле, мени жөн эле унутуп коет дейт да. Мына ошол аяттан кийин Алла Таала эмне деп айтат? Кадалика зуйина лил мусрифина ма кану я'малун дейт. Ошондой эле ысырап кылгандардын иштери өздөрүнө көркөм сезилет дейт. Эми караңыздар, Алла Таала муну менен эмне айткысы келип атат? Ар дайым Алладан жардам сурайсың. Алла Таала жардамыңды чечип берет, муктаждыгыңды чечип берет, бирок сен унутуп калып атасың дейт да. Унутуп калып атасың. Алла Тааладан көз жумуп коюп, сен эмне ысырапкерчиликке кирип кетип атасың дейт да. Мына ошол ысырапкерчиликтердин иши дейт Алла Таала, өзүлөрүнө кооз көрүнөт дейт да. Ал өзүлөрүнө кооз көрүнөт, жыйынтыгында ал өзүнө гана проблема кылып дейт да. Өзүнө гана кыйынчылык туудуруп аткандагысы дейт. Ошон үчүн Алла субханала ва таала тараза коюп койгон. Бул жактан чектен чыкпа, бул жака кирип сараңдык кылба. Ортомчулукта бол деп айткан. Бул аятта Алла Таала алла татхау фил мизан. Таразаны сактагыла деп айткан. Муну баланс деп коет биздин жашообузда. Мисалы үчүн эркек киши, көбүнчө эркек киши. Эркек кишиде көптөгөн жоопкерчиликтер бар. Ата-энесин караш керек болот, үй бүлөсүн багыш керек болот. Ошол эле учурда өзүнүн динин ойлош керек болот. Кыскасы, көп учурда эркек киши бир учурда көп нерсеге жетишкенге аракет кылат. Бирок ошону таразада алып жүрөт да, таразада. Ошол таразаны тең салмактуулукту алып салып, өзүң гана ойлоп туруп алса, мисалы үчүн, өзүң гана ойлоп, спорт залга барып машыгып, өзүң гана курсагын ойлоп, өзүң гана кийинтип тура турган болсо, бир гана жерге салмактуу сала турган болсо, анда эмне экинчи жагынан ага зыян келет. Бир туугандар жагынан зыян келет, ата-эне тарабынан зыян келет, үй бүлө жагынан зыян келет да. Ошол сыяктуу эле, сен ысырапты бир жака гана басым кыла турган болсоң, бир гана жерде кылып, ошондон чектен чыга турган болсоң, экинчи тараптан сага зыян келип калышы мүмкүн да. Ошол нерсе сага кооз көрүнүшү мүмкүн. Ысырапкерчилик сага. Жалаң гана акчаны ушул той топурга сарптайсың же болбосо бир гана ошол машинени коздоого сарптайсың, бирок экинчи тарабыңды унутуп калгандыгың үчүн, ушул сарптаган нерсең сага кооз көрүнгөнүгү үчүн экинчи тараптан сага зыян келет дейт да. Ошондо анан Алла Таалага, Алла, менин проблемамды чечип бер, мага кыйынчылык болуп калды, жардам бер деп дуа кыласың дейт. Сен ойлонбойсуңбу дейт да, өзүң ойлонуп көр дейт. Сен каяктан кемчилик кетирдиң? Ысырапкерчиликти кылып койгон жоксуңбу? Убактыңда, жашооңдо ошону балким оңдоп көрөрсүң дейт Алла Таала. Ошон үчүн бир туугандар, дин акылдуулар үчүн түшкөн. Алла Таала Куранда лааллакум тaqilun, лааллакум татафаккарун, балким акылыңарга келерсиңер, балким ойлонуп көрөрсүңөр деп Алла Таала көп учурда акыл эстүү мусулмандарга кайрылган. Бул эми тамакта, акчада бир мисал болду. Келгиле, эмоцияга мисал келтирип көрөлү. Адам эмоциясында дагы ысырапкерчиликти кылып коюшу мүмкүн да. Мисалы үчүн таарынып
таарынып калуу, кек сактап коюу, ачуусу келүү, бул адамга келген эмоция да келип кетип турат да ылдам. Ошондо дагы ысырапкерчилик колдонуп коюу дагы бар. Мисалы үчүн, ар бир адам болгондон келе берет, таарынып калышың мүмкүн. Бирок ошону сен өзүңө кармап алып, чектен чыгып кетип, ошого гана басым кылып, баскан турганың ошол адамдын бир сөзүнө гана таарынып, баягы ачууңду келтирип, тияка барсаң да ойлоносуң, бияка барсаң да ойлоносуң, аны кое бербейсиң да, ысырапкерчилик кылып, ошону гана чектен чыгып карманып аласың. Анан эмне болуп калат? Сага ар бир майда барат иштердин баары сага жаман көрүнө баштайт, оюң жаман боло баштайт. Ошентип отуруп, сен тегеректеги сени айлана чөйрөңө дагы сенин ошол ички жаман сезимиң сыртка чыга баштайт да. Анан аягында эмне болот? Ошол нерсең барып отуруп, аларга бир зыян берип, жаман сөз сүйлөп алышың мүмкүн, аларды урушуп алышың мүмкүн, сөгүп алышың мүмкүн. Жыйынтыгында эмне болуп калды? Баланс сактабагандыктан, жанагы келген эмоцияны чыгарып ийбестен, сен чектен чыгып кетип, ысырап кылып койгондуктан, тегерекчектеги баягы тиешеси жок адамдарга зыян тийип калган болот, бир туугандар. Бул дагы эмоциядагы болгон ысырапкерчилик деп коет. Ошон үчүн муну биз жакшы кармап, баланс кармап, келген нерсени кайра чеги менен кылып туруп кайра чыгып алууга аракет кылышыбыз керек. Тамаша деле ушундай. Тамашаласа болот, тамашаласа, анда санда күлүп коюш керек болот, жылмайып коюш керек болот. Бирок сен ошого гана басым кылып, баскан турган жериң бар тамаша, сүйлөгөн жериң бар тамаша. Ошентип отура турган болсоң, сен олуттуулук деген сыпат сенде жоголо баштайт. Адамдар сен менен баягы олуттуу, серьезный сүйлөшпөй калышат да. Анан сен ошентип отуруп эмне чектен чыгып, баягы ички сенин эмоцияң баягы ысырапкерчилик болгондуктан бирөөнү кемсинтип, бирөөгө жаман көрүнүп алышың мүмкүн да. Ошентип сага зыян келип калышы мүмкүн. Сабырдуулукта деле ошондой. Сабыр болуш керек деп отуруп, сабырдуулукта чектен чыгып кете турган болсоң, ал сага зыян келиши мүмкүн. Кээ бир учурда бирөөнүн акысы жебелеп атканда, сенин акың тебеленип атканда айтыш керек болуп калат. Ал жакта сабырдуулуктун ролу ойнобойт. Ошон үчүн бир туугандар, ички эмоция, сабырдуулук, жумшактуулук, таарынуу, кек сактоо, ушунун баардыгында эмне болуш керек экен бир туугандар? Баланс сактап, чектен чыкпастан ысырап деген нерсеге кирбеш керек болот экен бир туугандар. Аллах Таалага кандай кылыш керек анда? Алладан кандай жакшы сыпаттар сураш керек деген суроо туулушу мүмкүн. Алла Таала Кур'ан Каримде ушундай бир адамдарды мактап, алар тууралуу мынтип айтып берет. Алар Кудайдын алдына келгенде ушинтип дуа кылат дейт. Раббана гфир лана зунубана ва исрафана фи амрина ва саббит акдамана ва ансурна алал каумил кафирин деп айтышат дейт. Эмне деген сөз? Менин жакшы кулдарым дейт, ыймандуу кулдарым дейт, алар мынтип дуа кылат дейт. О жараткан Аллахым, биздин күнөөлөрүбүздү кечир деп дуа кылат дейт. Демек, ар дайым биз инсан болгондон кемчилик кетиши мүмкүн. Ошон үчүн ар дайым биз Кудайдын алдында бата кылганда, дуа кылганда, о Кудай Таала, кылган күнөөлөрүбүздү кечир деп дуа кылышыбыз керек экен. Экинчиси, кылып аткан иштерибизде ысырап болуп калышы мүмкүн. Ошондон сакта деп дуа кылышыбыз керек экен. Үчүнчүсү, мына ушу эки нерседе кадамыбызды бекем кылгын, туруктуу кылгын деп дуа кылышыбыз керек экен. Төртүнчүсү, ыйманыбыз динибизге, эли жерибизге акарат кылган, жаман бузуку ниеттерден динибизге каршы келе турган адамдардын зыянынан сакта деп Кудайдын алдында дуа кылуу менен Кудайдан жалбарып суранышыбыз керек экен бир туугандар. Бул эми эмоциядагы болгон ысырап болду. Төртүнчү, диндеги дагы ысырап болушу мүмкүн. Адам динди практикалап жатып дагы чектен чыгып кетиши мүмкүн. Бул дагы ысырап болот бир туугандар. Мисалы үчүн бирөө эртеден кечке мечиттен чыкпайт, Куран окуйт, зикир кылат, намаз окуйт да. Анан эмне кылат? Үй бүлөсүн бакпайт, ата-энесин бакпайт, бала чакасына жакшы тарбия бербейт, аларга Кудай берет деп коет да. А ошол Кудай балким мага эмне деп айткан Куранда? Үй бүлөңдү жакшылап кара деп айткан, бала чакаңды окут деп айткан, ата-энеңе акысын бер деп айткан. Карагылачы. Ошол нерсени билбестен бир тарапка гана басымдуулук кылып чектен чыгып кеткендиктен ал эмне кылып атат? Кудай Тааланын афатуминуна би ба'дил китаб ва такфуруна би ба'д. О пенделер, Курандын жарымына силер иман келтирип, амал кылып, жарымын таштап коесуңар дейт да. Ошо жарымын гана түшүнүп алып, жарымын таштап коюу бул илимсиздик, билимсиздик болот бир туугандар. Ошон үчүн Алла Таала Куранда ла таглу фи диникум, диниңерде аша чаппагыла, чектен чыгып кетпегиле деп айткан Алла Таала. Ошого биз жакшы көңүл бурушубуз керек болот. Ушуга бир мисал айта кетейин бир туугандар. Бир молдоке алым мечитте отуруп сабак берип отурса, даават кылып отурса, бир кичинекей бала келген экен. Ал бала келип, о молдоке, о алым, сизге ар дайым мен атам келип сиздин сөзүңүздү угат. Азыр дагы келет бир аздан кийин. Сиз ушу атам айтып коесузбу? Мечитке көп келбей эле койсунчу дейт да.
Эмнеге десе, анткени ал мечитке келет, ушундай жакшы сөздөрдү угат, кечке намаз окуйт, Куран окуйт, бирок үйгө барганда аяктан да Куран окуп, намаз окуп, бизге такыр көңүл бурбайт. Мен атамды сагынып кеттим дейт да. Качан атамды көрөмүн дейт да. Ошо бир кыскартса мага көңүл бурса, мен даже коркомун. Мечитке баргым дагы келбей баратат ошо атамдын кылган ишинен дейт да. Ошондо молда келип айтат, макул дейт, кете бер дейт. Анан бир аздан ошол жамаат келет, атасы да келет. Ушуларга молда келин дагы караңызчы, данышмандуулугун, дароо бетин айтпастан эмне деп айтат? Алла Таала Куранда айтпадыбы силерге дейт. Афала янзуруна илал ибли кайфа хуликат. О адам балдары, карабайсыңарбы төөнү Кудай Таала кандай жараткандыгын? Төөнүн жаратылышын карап көрбөйсүңөрбү? Изилдеп көрбөйсүңөрбү төөнү дейт. Ва илас самаи кайфа руфиат. Асман кантип түркүксүз тургузуп койдум? Асманды карап көрбөйсүңөрбү дейт Алла Таала Куранда. Ва илал жибали кайфа нусибат. Тоолорду кандай кылып казык кылып кадап койдум? Ошону барып карап байкап көрбөйсүңөр, изилдеп көрбөйсүңөр мен кантип жараткандыгымды. Ва илал арди кайфа сутихат. Кандай эле жерди силерге жер төшөк кылып төшөп койгонумду акыл жүргүзүп ойлонуп көрбөйсүңөр дейт. Ушуну окуп туруп айтты: бир туугандар, менин сабагыма, дааватыма келген бир туугандар, ушуну Куран боюнча кайсы сүрөдө келген билесиңер дегенде, баары тең билебиз деди. Бирок ушул келген аятты барып көрдүңөрбү? Тоого бардыңарбы үй бүлөңөр менен? Жайлоого барып, жаратылышка барып үй бүлөңөр менен асманды карап көрдүңөрбү? Төөлөргө чыгып миндиңерби жылкыларга? Үй бүлөңөрдү ошока чыгарып, үй бүлөңөр менен пикир кылып көрдүңөрбү дегенде, жок, бизге убактыбыз жок бул нерсеге. Биз бир гана жана ибадат менен алек болушубуз керек дегенде, жок, силердин ой жүгүртүңөр туура эмес экен деп айткан. Алла Таала балким Куранда афалам ясиру фил ард, жер жүзүндө саякаттабайсыңарбы? Кудайдын жакшылыктарын көрбөйсүңөрбү деген. Ошон үчүн бир туугандар жакшылап түшүнүп, жарымын гана баса белгилүү кылып, ошо гана ысырап кылып албагыла деп, ошолорго атүгүл ичиндеги атасына да ушундай бир мамиле кылып көргөзгөн экен бир туугандар. Ошон үчүн жакшыраак биз ой жүгүртүп, динибизде бир гана жерге басымдуулук кылбастан, акчада, эмоцияда, тамак ашта, убактыбызда туура эмес жака кетип калбасын деп, Кудайдын алдында дуа кылып, ошого дагы биз сактанганга аракет кылышыбыз керек экен. Акыркысы жөнөкөй эле үй бүлөбүздө. Үй бүлөбүздө эки бала боло турган болсо, эки баланын бирөөсүндө гана басымдуулук кылып, бирөөсүнө басым жакшы көрүп, экинчисин урушуп, ошентип койсок дагы, бул дагы ысырапка кирип калат экен бир туугандар. Анткени мунун зыяны кийин ал эки бир тууган бири-бирине касташып калышы мүмкүн, бири-бирине ичкүйдүүлүк кылып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн баланс деп коет. Алла Таала жана Куранда айткандай, мен силерге тараза коюп койдум, таразадан чыкпагыла дегендей, экөөнө бирдей мамиле кылышыбыз керек экен. Жыйынтыгында бир туугандар, ысырап деген нерсе динибизде өтө чоң күнөө болот экен, мындан сактанышыбыз керек экен. Кудай Таала Куранда ла юхиббул мусрифин, ысырап кылгандарды Кудай жакшы көрбөйт деген сөз мына ушул болду кыскача баяндамабызда. Ошон үчүн бир туугандар ысыраптан сактанып, Кудайдан суранып, өзүбүз да ошол нерсеге барбаганга аракет кылалы. Алла Таала бардыгыбызды, кыргыз элибизди, мусулман журтубузду ысыраптан алыс кылып, бизди Кудай ыраазы боло турган жашашканга насип кылган болсун. Кийинки жума хутбасында көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи таала ва баракатуху.